Саламатсыздар, урматтуу парламент радиосунун угармандары. Маанилүү маек рубрикасынын бул жолку меймандары саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрү. Тактай келгенде бүгүн жогорку кеңештин депутаты Табылды Муратбеков аталган тармактын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Алардын катарында бүгүн парламент радиосунун угармандары менен жолугушканы келип отурган меймандарыбыз дагы биздин ак халатчандар. Кош келдиңиздер студияга. Майрамыңыздар менен келаткан алдыдагы маанайыңыздар кандай? Анан медицинанын бүгүнкү күндөгү ролу кандай жаңылыктар менен коштолуп атат сиздерден билели? Өзүңүздөрдү атып тааныштырсаңыздар. Рахмат, саламатсыздарбы. Мен болсо 10-чу үй-бүлөлүк медицина борбору Бишкек шаарынын ошол жер жетекчисимин. Бизде болсо ошо баштапкы медициналык санитардык жардам элге көргөзүлөт. Бизге амбулатордук биринчи жардамды бизден алышат. Ошол бейтаптардын дээрлик 80%-дан жогору ошол үй-бүлөлүк медицина борбору аркылуу өтөт. Анан быйылкы жылды өзгөчө белгилеп кетсек, быйыл өзгөчө жакшы жыл болуп турат. Бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Именно чындап айтканда санариптештирүү жагынан аябай чоң өзгөрүүлөр, чоң жетишкендиктер, ошол азыркы замандын талабына ылайык көптөгөн жаңы челлендждер, жаңы моделдер кирип, модулдар кирип, мисалы үчүн азыр уже кагаз түрүндө биз мурдагыдай жазып, пациенттердин колуна берип убакытты коротпойбуз. Бүт ошо түндүк менен байланышкан биздеги программалар, анан санарип клиник программасы аркылуу бүт бейтап жөнүндө болгон бүткөн маалыматтар, оору тарыхы, бүт өзүнүн анкетный керектүү маалыматтардын баары киргизилет. Жаш балдар болсо төрөлгөн күндөн баштап кандай данныйлары бар, ошонун баары киргизилет. Андан тышкары да азыркы учурда дарыгерге кайрылуу үчүн кезекке туруу дагы ошол шарт колдонулат. Бул мурдагыраак эле кирген, өзү электрондук жазуу түрүндө талон алып киришет. Бул киргенине көп эле жыл болуп калды. Эң башында 18 жыл башталган, азыр болсо күчүнө кирген. Мисалы үчүн ошо түндүк аркылуу поликлиникага келбей туруп, звонить этпей туруп, түндүк аркылуу көмүрүптан жазылса болот. Андан тышкары тилекке каршы баягы талондор жетишсиз маалда живая очередь деп коебуз. Аны пока түп тамырын жоюуга мүмкүнчүлүк боло элек, себеби врачтар жетишсиз. Анан анысына мисалы үчүн врачтын өзүнүн нагрузкасы, жүктөмү бир күндө 20 же 30 гана пациент ала турган болсо, чындыгында 50-60га чейин кабыл алат, себеби ошол медосмотрго келгендер бар. Андан кийин неотложная помощь ала тургандар бар. Ошон үчүн көбөйүп кетип атат да. Андан тышкары жана АИС амбулаторная карта деп мурда колго жазсак, мисалы үчүн азыркы учурда форма 83 толугу менен өткөн. Ал былтыр 25-жылдан бери, мисалы үчүн биздин айдоочулар ошол 83 форманы келип 2 рабочий күн ичинде толтуруп кете алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал жыйынтыгы дагы түндүккө түшөт, колдорун албайт. Азыркы учурда дагы жаңы 86 форма жанагы жумушка киргендерге, окууга киргендерге колдоруна берилбейт. Мектепке бара тургандарга, садикке бара тургандарга берки 26 форма. Ошол формалардын баары ошо санариптештирүү. Бизде эң бир чети жеңилдик, анан пациенттерге ыңгайлуу. Андан тышкары эмгекке жараксыздык баракчасы дагы ал дагы электрондук форматта бүтөт. Берки жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген ловузы деп коебуз го, эмсектен өтө турган болсо мурда аптек. Ал дагы бизде ошол эмсек менен түздөн түз интеграция болгон, байланышкан. Ошол пациенттин бүт данныйлары, диагнозу, ошону кандай баалоо бүт баары тең ошол электрондук форматта кетет. Ошол биздеги чоң өзгөрүү, чоң өсүү деп ойлойм. Ошол жагынан бизге жеңилдик болуп атат. Мына сиздин жаныңызда дагы эжеке отурат. Сиздердин ишмердүүлүккө тиешелүү кандай жаңылыктарды атай кетсек болот? Мен Орунтай Эркин Кыдыралиевнамын. Жалпы эми 11-чи үй-бүлөлүк дарыгер борборунун кеңеш бөлүмүнүн башчысы болом. Өзүм онкологмун. Анан бүгүн силерге да рахмат, чакырып кичине интервью алып атасыңар. Үстүдө бул киши айтты, мына бул кишинин баарына кошулам. Азыр деген санариптештирилип, ичинде эле баардык электрондук болуп, аябай жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Эми кемчиликтерди акырындык менен оңдолуп атат, бирок бул кишинин сөзүнө дагы кошумча айлыгыбыз көбөйдү. Ошондо айтып коеюн атам, айлыгыбыз көбөйүп, президенттик кошумчабыз да баарынын мурунку караганда азыр айлыктар көбөйдү. Бул жакшы. Бирок эми
медиктер менен мугалимдердин эң керектүүсүн мына ковид учурунда билдик. Анан мен ойлойм, система өлкөбүз өз эле өнүксө, бардык система өнүгөт. Мен ойлойм, медицинанын келечеги дагы кенен. Ошол үчүн бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, башка проблемаларды айтпайлы, ошо коллегаларымды бүгүнкү келе жаткан медицина күнү менен чын жүрөктөн куттуктайт элем. Каалачан ээс болгондон кийин өзүбүзгө биринчи ден соолук каалап, иштерин ийгилик каалайт элем. Кыргыздын келечегине биз да жакшы туура иштеп берсек, мен ойлойм, бул да өнүгүүнүн бир шарты болуп эсептелет. Ошону айтып коеюн дегем. Рахмат сизге. Рахмат, анда атайын убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн. Урматтуу радиогучулар, мына алдыда саламаттык сактоо тармагынын адистери кесиптик майрамын белгилегени турушат. Бул багытта атайын жолугушуу уюштуруп, Жогорку Кеңеш депутаты Табылды Муратбеков ак халатчандар тобун кабыл алды. Андыктан студияга кабыл алып отурган меймандарыбыз дагы мына ушул топтун өкүлдөрү. Сиздерди байрамыңыздар менен дагы бир ирет куттуктамакпыз. Парламент радиосунун бул жолку маанилүү маек программасынын чыгарылышын даярдап болгого алып чыккан чыгармачыл топту мен Кипариса Сурахманова, Жолдошбек Рысалиев кызмат кылды. Саламатта болуңуздар.